Урматтуу ата-энелер, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет деген китеби боюнча сабакты баштайбыз бүгүн. Биринчи сабагы тарбия дөңгөлөгү деп аталат. Анын видео сабактарын WhatsApp группага бөлүшкөнбүз өткөндө. Анан балдарды баягы 6-7 параметр боюнча тарбиялоо, күнүнө жарым сааттан убакыт бөлүү тууралуу сүйлөшкөнбүз. Анан кимде ошол видео сабак боюнча суроолор болуп калса, бүгүнкү түз эфирде дагы суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Дастаркон четиндеги университет деген китеби ичинде 22 сухбаттан турат. Бул эмне үчүн керек? Биз балдарыбызга жакшы тарбия берип, балдарыбызды ийгиликтүү кылыш үчүн тарбия дөңгөлөгүнө салат экенбиз дагы, анан бирок ал кичине жетишсиз болуп калат экен да. Кошумча биз кечинде үйдө отурганда чогуу чай ичкенден кийин ушул бир 10-15 минутта убакытты жумасына бир жолу же эки жолу ушул китептеги темалардын мазмунда балдар менен сүйлөшсөк, балдардын зээни курулат экен жакшы. Мисалы карасаңыздар, биринчи өзүн өзү тейлөө жөнүндө. Өзүн өзү тейлөө жөнүндө, мына үй чарба жумуштарына катыштыруу, кол кабыш кылуу жөнүндө балдарга мына үйрөтөбүз. Үчүнчү, конокторду күтүү, конокко баруу жөнүндө. Бул дагы абдан керек. Мисалы бүгүнкү күндө биз балдарды эмне кылып атабыз? Конок келсе, сен бар балам, мешать бербей чыгып тургула, эшикке ойногула деп биз кагып коебуз, урушуп коебуз, же телефонду берип отургузуп коебуз аларды. Анан биз өзүбүз конокторду тейлейбиз, а балдарыбыз телефондо чукулап отурат. Алардын тарбиясын ошо телефон тарбиялап атат. Биздин балдарыбыз үйдө жашаган менен алар бизден руханий жактан, акыл жактан баары алыстап кетип атат. Кичине 8-9 класс болгондон кийин башы ийбей калат такыр эле. Анан үйүбүздө өзүн мындай балабыз биздики болгон менен жакын эмес да, чужой болуп калат. Ошондо мына бул конокторду күткөндө да, коноктор келгенде кызмат кылсын, кандай кылып ошо тууралуу айтылат. Кийинкиси ата-эне, үй бүлө мүчөлөрү, бир туугандар мамилеси. Булар тууралуу дагы мына үйрөтүшүбүз керек. Ыйман, адеп тарбиясы. Бул жерде баягы тарбия дөңгөлөгүндөгү адеп тарбиясы тууралуу кенен айтылат. Балдарга адеп тарбиясында башка адамдарды жакшы көрүү тууралуу үйрөтүшүбүз керек. Балдарыбыз аябай ташпор болуп кетти. Өткөндө YouTube'дан, интернеттен көрдүңүздөр болуш керек. Кыздар эле бири-бирин кандай сабап атат. Башына тепкилеп атат. Бул кандай ташпоордук, чынбы? Бирөөнүн мындай доосу башы мээси чайкалып калса өмүр бою ага зыян. А балдар аны ойлобойт. Себеби балдарда ташпоордук эмне себептен пайда болуп атат десе, ата-энелер балага жетиштүү мээрим бербей аткандыгында. Эгерде балдарга жакшы мээрим төкпөй турган болсок, балдар агрессия менен көрсөтөт экен мына. Алтынчысы ата бабалар баяны. Бул дагы өтө кызыктуу тема. Балдарга санжыраны үйрөтөлү, жети атасын үйрөтөлү. Эң биринчи жети атасын үйрөтүштөн мурун өзүбүз бир сыйра карайлы. Өзүбүздүн тегибиз ким? Биздин ата бабаларыбызда чоң молдолор болгонбу, баатырлар болгонбу? Бул аябай маанилүү. Себеби мына эгерде изилдеп карай келе турган болсок, чоң молдолор тукумда бар болсо, кийин кайра улам 2-3 поколениядан кийин, 2-3 мыңдан кийин кайра чыгып турат да, бул кызыктуу нерсе. Өзүнчө мына дептерди ачалы дагы атабызды, чоң атабыз, баба, бубаң, жотоң, жетең дейт. Мына ушуларды эмне иш кылган, кандай пайда алып келген, ушулар тууралуу биз эгерде балдарыбызга айтып берсек, балдарда сыймыктануу сезим пайда болот. Бул сыймыктануу сезим аябай жакшы инструмент тарбияда. Балдар ошолорго окшогонго аракет кылат. Эгерде биз аны айтып бербесек, анда балдар эмне кылат? Ошо YouTube'дагы Спайдерменге окшошкусу келет, Бэтменге окшошкусу келет. Бирок булар такыр эле биздин маданияттан алыс нерселер. Спайдермен, Бэтмен бул жашоодогу жок нерселер. А ошолорго окшоп турагысы келет да. Дайыма балдар бирөөнү турагысы келет экен. Ошол себептен сыймык сезими ойготуп, балдарды жакшы багыт кылсак болот экен. Ошондой эле карагыла, билим, тарбия баалуулугу жөнүндө сүйлөшүү, өнөр үйрөнүү жөнүндө. 9-су билим, өнөр үйрөнүүдө мектеп, окуу жайларын туура тандалуу. Мисалы үчүн университетти тандоо проблема болуп атат. Мугалим устатка болгон мамиле жөнүндө. Бул тууралуу мына биз үйдөн айтсак,
мугалимди сыйлаган балага билим жугат да. Азыр бизде эмне болуп атат? Өткөндө телефонун алып койсо экинчи этаждан секирип үйдү го бир кыз. Мына бул мугалимге болгон кандай сый урмат? Сый урмат жок. Баласын бир аз эле урушуп койсо да ата энелер барып алып мушташып атат. Мугалимди сыйлабаганда мына балдарыбыз билимдүү болбой калат. Кесип тандоо, кесипке ээ болуу жөнүндө. Бул тууралуу дагы кененирээк сүйлөшөбүз, бирок кыскача айтып кетсек, бизде мындай көйгөй болуп атат. Балдар 11 класска келгенде кайсы кесипке тандашын билбей стресс болуп атат. Стресс. Себеби ага чейин ойлонгон эмес. Бирок биз балдарыбызды эмне үчүн биринчи класстан баштап эле чоңойгондо ким болосуң деген суроону берсек болбойбу балдарыбызга? Эмне үчүн болбойт? 9 класстан баштап бала кесибин, направление, багытты тандап алып, ошо менен уже иштеш керек да. Карагыла 9, 10, 11, 3 жылда сонун үлгүрөт. Медакадемияга тапшырам десе, мына 9 класстан баштап. Дагы башка багыттар болгон болсо. А бирок биздин балдарыбыз тилекке каршы азыр кайсы кесипке тандашын билбейт. Эмне үчүн деген суроону билсеңер, акчасын айтат мисалы үчүн. Бирок ар бир кесип ардактуу дегендей, эгерде кесиптин майын чыгарып иштей турган болсо, профессионал боло турган болсо, любой кесиптен жакшы акча тапса болот. Балдарга мына ушуну биз кичинекейинен баштап мээсине куя турган болсок, балдарыбыз адашпайт. Кийинкиси, башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дейт. Биз ата энелер мисалы үчүн биз айтышыбыз мүмкүн да бул кесип тандоо жөнөкөй эле темого, анан ата бабаларды жет атасын билет да, анан өнөр эмне кылабыз мындай майда темаларды деп айтышы мүмкүн да, бирок ушундай нерселерге көңүл бурбай койсок калып кетет экен да, ушундай майда нерселерден башталат экен. 11-темасын карайлы мына китептеги. Билим өнөр үйрөнүүдө мектеп окуу жайлардын туура тандалуусу. Мугалим устатка мамиле. Мунусу айтылды. Эми карагыла, эл журтка мекенге кызмат кылуу жөнүндө. Мисалы ушул бир ай болуп калды, мен Гапыр Мадаминов агайыбыздын Баткендеги чек арадагы мектебине барып келдим. Ошол жерине барсам мектебине, ошол мектеп знаменитый болуп атпайбы мына бүгүнкү күндө. Барсак эң жакшы көрүнүш болду да, кирсек эле мектептин алдында скамейка турат да, ошо скамейкада 5-класс, 6-класстагы окуучу кыздар китеп ачып окуп отурат. Сиздер качан ушундай нерсени акыркы жолу мектептен көрдүңүздөр? Мектепке барсаңыздар, балдар жөөлөп кетет. Сиздерге даже мектепте киргенге мүмкүнчүлүк берилбейт, эгерде балдар перемена болуп чыгып аткан болсо. Киргизбейт сиздер, алар жөөлөп эле кетет. Киши келип атабы, кетип атабы, ал жакта жол берип атышат, китеп окуп отурушат. Бул кандай сонун көрүнүш. Анан ошол мектепте мына карагыла, 2012-14 жылдары дейт, 20 бүтүрүүчү бүтсө, ошол 20 бүтүрүүчүнүн 14 бүтүрүүчүсү медакадемияга бюджетке өтүптүр мына. Карагыла, бул бир райондон эмес, бир мектептен, бир класстан 20 окуучу бүтсө, 14-ü медакадемияга бюджетке өтүп атат. Алын калган 6-сы өтпөй калды эмес, алар 6 окуучу дагы башка университеттерге, башка кесипке тапшырган да. Анан эмне үчүн ушундай ийгилик болуп атат десе, энелери окуйт экен да. Энелер мектеби деп ачылган экен. Ошол себептен мына үйдөн балдарына убакыт бөлсө, жарым саат, 1 сааттан, балдардын ийгилиги ушундай өйдө көтөрүлөт экен да. Анан ата энелер айтып атпайбы, мен убактым болбой атат, мен Россиядамын, мен иштейм дейт да. Анан биз ооба иштешибиз керек, бирок балдардын денесине гана көңүл буруп атабыз да. Биз кийим алып беребиз, курсагын тойгузабыз. Бирок алардын руханий жактан, акыл жактан көңүлүн, баягы акылын, руханий жактан рухун толтурбай атабыз да биз. Гапыр агайыбыз айтат да, акыл казан, баш казан, то есть анан рух казан, анан аш казан да. Аш казан дегенибиз эми курсак бул, тамак. Муну бир күн тамак бербей койсок сразу эле билинет. Бирок акыл казан деп атат мына. Анан рух казан дейт. Буга бербесе тамак, булар баягы төөгө окшоп көтөрүмдүү болот дейт дагы, жүрө берет дейт унчукпай. 20 жыл өткөндөн кийин анан жарылат дейт да. Жарылганда кантип билебиз мына? Ошол агрессия, кылмыш, баңгилик, сойкулук, уурулук, рекетизм мына ушинтип чыгат экен да. Коомго агрессия, баягы убагында махабат, сүйүү жетпей калса көңүл бөлүү, балдарда ушинтип бөлүнүп чыгат экен. Ошол себептен мына күндө
Тамак ичкенде кечки маалда сотканы өчүрүп коелу. Саат 9-дан кийин же болбосо 6-дан кийин соткалар өчсүн деген приказ чыгарып койгула үйдөн. Эч ким сотканы кармабайт балдардан. Эми өзүңөр кармасаңар кармайсыңар, балдарга карматпагыла. Негизи эле балдарга сотканы вообще карматпагыла да, бул өтө зыян болуп атат. Эми карагыла, эл журтка мекенге кызмат кылуу жөнүндө кеп болуп атпайбы? Мен агайдын гимназиясы тууралуу эмне үчүн айтып баштадым? Себеби ушул гимназияда 200 окуучу окуй турган болсо, ошонун 70-и мына жогорку окуу жайларда, анан чет өлкөлөрдө жүрөт экен. Бүгүнкү күндө 70. Эми алар жогорку чет өлкөдө жүргөндө алар корошуп туруп жүргөн жок. Таксист болгон жок, кара жумуш жасаган жок. Алдыңкы компанияларда мына менеджер, башкаруучу, директор болуп иштеп атат экен. Ошондой эле алардын башына мындай кичинекей кезинен ата-энелери, мугалимдер айтып сиңиришет экен да: сен чет өлкөгө чык, окугун, иштегин, бирок мекениңе кайтып кел. Анан салым кош. Мына көрдүңөрбү, эл журтка мекенге кызмат кылуу жөнүндө. Биздики болсо Америкага эптеп кеттим, болду, келбейм деп кетип атат көп балдар. Себеби тарбиядан болуп атат да. Сен кетсең келбей эле кой, жакшы акча тапсаң жата бер. Кара жумушка кетип атат. Бирок илим билимге мына басым жасалып, кайра мекенге кайтып кел дегенди биз сиңиришибиз керек балдарга. Мекенчилдикке үйрөтүү. Адамдар менен туура мамиледе боло билүү дейт. 14. Урмат сыйды, амал кызматты көтөрө билүү жөнүндө дейт. Бул тууралуу да маалыматтарды беришибиз керек. Уул кызды үй бүлөлүү болууга тарбиялоо, даярдоо жөнүндө. Бул өтө маанилүү маселе. Мисал үчүн, эне болууга биз даярдашыбыз керек кичинекей балдарыбызды. Сен эне болгондо мондай кыласың, балдарыңа убакыт бөлүшүң керек, ата болгондо мындай кыласың, күйөө бала болгондо мындай болот деп айтып беришибиз керек да балдарга. Ошолорду айтып берсек, баягы ажырашуу дегендер азаят кадимкидей. Мисал үчүн, кайнене менен келиндин эзелтен берки проблемасы бар, Кайненеси келинин жаман көрсө, келини кайненесин жаман көрөт. Эмне себептен? Себеби инсан аралык мамиле деген түшүнүк жок да. Мындай адамды түшүнөйүн деген нерсе жок. Сразу эле меники чын, мен жакшымын, ал жаман деген түшүнүк бар. Себеби бул үй бүлөдөгү тарбия, таалим теориясы жоктугунун айынан келип чыгып атат да. Гапыр Мадаминов агайыбыз айтат: келин болгонду үйрөнүш керек, кайнене болгонду үйрөнүш керек, эне болгонду үйрөнүш керек. Мунун бардыгынын илими бар деп. Бул чын. Мисалы, машина айдаш керек болгонсо деле эмне право алыш керек болуп атпайбы? Ошондой эле күйөө бала болуш, келин болуш, кайнене болуш, кайната болуштун өзүнүн илими бар. Ошону алыш керек деп атат. А бизде болсо эмне кылмак элек? Аларды үйлөнтүп койсо, мына, пожалуйста, 9 айдан кийин эне болуп калат. Үйлөнтүп койсоң, анан балалуу болсо ата болуп калат дейт. Бул физический жактан. Акыл жактан, руханий жактан даярдык жок болуп атат мына. Кийинки 16 айкөлдүк, марттык, берешендик жөнүндө дейт. Берешендикке үйрөтүшүбүз керек. Айкөлдүккө эми айкөл, мына Манастын 7 осуяты деген бар, улуттук ар намыс, анан айкөлдүк кечиримдүүлүк деп коет. Биз аны мектепке жазып илип койгонбуз, бирок айкөлдүк деген эмне экенин балдар азыр билбейт. Сиз ишенбесеңиз, балаңыздан айкөлдүктү жөн эле коелу, күн чоңбу же ай чоңбу деген эле суроону берип көргүлө. Билбейт балдарыбыз ошолорго. Кругозору азыр өтө тайкы биздин балдарыбыз. Биз ойлоп атабыз, биз кыйратып атабыз деп. Бирок Кыргызстандагы мына мектептердеги азыр абал аябай эле чатак болуп турат. Балдарды барып, өзүңүздөн эле мына балаңызды азыр минутага окутуңуз. Китеп окуй албайт балаңыз. Таблицаны сурап көрүңүз. Таблица билбейт. 90% ушундай азыр бизде. Анан биз мындай чоң нерсени айта беребиз да. Ушул мына айкөлдүк деп атканда, айкөлдүк, марттык билбейт балдарыбыз. Себеби ата-энелер муну айтып үйрөтпөсө, балдар каерден үйрөнүп алыш керек муну? Телефондон алар оюн ойнойт, видео көрөт. Чачы болсо ошол өзүн кечке сүрөткө тартып, селфи кылып чыгарат. Алар айкөлдүк, марттык, берешендик дегенди интернеттен үйрөнбөйт. Аны үй бүлөдөн атасы, апасы үйрөтүш керек. 17. Ак эмгек, бешенеттер, туура жол менен мал дүйнө табуу жана сарамжалдуу жашоо. Ошондой эле мына ишкердик, акча табуу жөнүндө дейт. Мына бүгүнкү күндө аябай актуалдуу. Бизнести кылууну үйрөтүшүбүз керек балдарыбызга. Өзүбүз билбесек дагы, башка жөнөкөй жумушта иштеп жүрсөк дагы, китептерин алып берели.
үйрөтөлү. Анан кийинки мына 19 сухбат. Ошондо карасаңыздар, бир жумада бир жолу же эки жолу ушул тема жөнүндө сүйлөшөсүздөр. Бул Гапыр Мадаминов агайыбыздын Дасторкон четиндеги университет деген китебинде бул ар бирөө тууралуу кенен жазылган. Ушу китепти таап алып окусаңыздар, бул темаларды силерге өткөнгө жеңил болот. Ошондой эле өзүңүздөр да ушул тема боюнча изилденсеңиз да болот. Эми изилденгенге убакыт жетпеши мүмкүн. Өз аймагындагы өлкөдөгү белгилүү инсандарды таанып билүү жана алардан үйрөнүү. Бул аябай маанилүү нерсе. Мисал үчүн үйгө конок келгенде биз балдарыбызга ошол мурунку конокту тейлөө жөнүндө деген темасы бар эле го. Балдарыбызга биз үйрөтүшүбүз керек да. Кантип сыйлаш керек, анан кандай суроолорду бериш керек. Мисал үчүн ошол гимназиясына барганда Гапыр агайдын бир бизден коллегабыз айтып атат, мен барсам 5-класска киргизип койду дейт. Анан 5-класс бала мага мындай суроо берди дейт да. Агай, кандай ойлойсуз? Сизге Кыргызстан, сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанга идеология керекпи деген суроону берди дейт. Карасаңыздар, ушундай суроону 5-класс окуучу берип атат. Мына комментарийге жазсаңыздар, агай кандай ойлойсуз, сизге как будто мен барсам эле мага ошондой суроо бергендей да. Биздин бир коллегабыз 5 жыл мурун барган экен, барганда 5-класс киргизип коюптур. Мына силерге агайыңар келиптир, кичине сүйлөшкүлө деп эле чыгып кетти дейт. Агайчы, Капыр агай чыгып кетсе, анан берки Эрлан деген агайыбыз бар. Ошого суроо бериптир да. Кандай ойлойсуз агай? Кыргызстанга идеология керекпи деп. 5-класс бала. Азыр бул идеология деген керекпи дегенде 5-класс эмес, чоң кишилер деле билбейт бул идеология эмне экенин. Чынбы? Карагыла, бул ата-энелердин мындай таасири да. Китеп окутат, кругозорун өнүктүрөт. Кийинкиси, жашоонун максаты, мазмуну. Балдарыбызга биз суроо беришибиз керек. 6 жашпы, 5 жашпы тили чыккан болсо, балам, бул дүйнөгө эмне үчүн келдиң сен деген суроону берели. Балабызды ошондо кандай ой жүгүртөт экен сразу эле көрөсүз. Акылына кызыгыңыз, сиз мээсинин ичинде кандай ойлор жүрөт экен. Мындай балабызда мындай нерсе бар го. Искусственный интеллект жөнүндө уктуңуздарбы, урматтуу ата-энелер? Чатка жазыңыздарчы ушуну. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект мындай да. Искусственный интеллект компьютер кадимкидей эле. Биздин мээбиздин модели компьютерда да. Мисалы үчүн сиздер чат GPT деп жазсаңыздар, мына уга эле экенсиздер. Азыр уже жашоодон аябай артта калып атабыз, мына караңыздар. Чат GPT. Бул эми орусча силер менен сүйлөшөт, кыргызчаны жакшы үйрөнө элек. Англисче билгендер болсо, англисче сүйлөшсөңүздөр болот. Чат GPT деп кадимкидей сүйлөшөт сиз менен. Суроо берсеңиз жооп берет. Бул искусственный интеллект. Азыр бүгүнкү күндө Microsoft компаниясы 50 миллиард доллар бөлгөн да ушул искусственный интеллект. Мисалы үчүн адамдар менен шахмат ойнойт эле компьютер. Адамдар компьютерду жеңе албай калган. Ошондой эле сүрөт тартат искусственный интеллект бүгүнкү күндө. Китеп жазат. Тема берсеңиз жазып берет. Математикалык эсептерди берсеңиз чыгарып берет. Анан кадимкидей суроо берсеңиз сурооңузга жооп берет да. Ушундай нерсе бар. Ушул Microsoft компаниясы 50 миллиард доллар бөлгөн да. Эми биздин Кыргызстанды алып карай турган болсок, бизде андай акча жок да. Бирок бизде искусственный эмес, живой интеллект бар да. Живой. Биздин балабыз бар. Аллах Таала берип атпайбы белек кылып. Ошондо биз алардын мээсине инвестиция кылышыбыз керек да. Бизде азыр инвестиция деп атпайбыз. Балабыздын мээсине инвестиция кылалы. Денесин, биз только денесине инвестиция кылып атабыз. Денесини ичип жеп коет, туалетке барып коет. Кечиресиздер. Бирок бул чын. Денесинде баягы кийген кийимин эскирет. Бирок акыл болсо канчалык көп убакыт өткөн сайын бул жакшыра берет да, эгерде илим билимине инвестиция кылса. Руханий жактан мындай тарбия берели, жакшы көрөлү балдарды. Бизде мисалы жигиттер менен кыздар эмне үчүн эрте сүйлөшүп кетип атат деген суроого жооп бар да. Карасаңыздар, үй бүлөдө мээрим жетишпегенде балага, ал бала башка жактан мээримди издейт экен да.
Биз болсо эртеден кечке чейин иштеп атам, убактым жок балам, убактым жок дей беребиз. Анан ал бир аздан кийин бизге келгенден деле чарчап калат, келбей көнүп калат. Себеби адамга 10 жолу сен итсиң деп айтса, 11-синде үрөт деген Япон элинде макал бар да. Адамды 10 жолу сен итсиң деп айт, 11-синде ал үрөт дейт. Ошондой эле биз улам эле кагып силкип уруша берсек, анан алар четтейт да бизден. Анан чет жактан ошо мээримди издейт экен да. Эгерде ата мээримине тойгон болсо, эне мээримине тойгон болсо, балдар, кыздар, мисалы үчүн кыздар көбүнчө ата мээримине тойгон болсо, любой жигит менен уже сүйлөшүп кетпейт экен да, көрдүңөрбү? Үйдөн, мына бардыгы үйдөн башталып атат. Эми карайлы. Жашоодо максат мазмуну тууралуу үй бүлөдө балдар өздөрү каалаган темада алардын суранычы боюнча аңгеме, сабак өтүү дейт. Биз сабак өтөлү аларга, кайсы тема кызыгасың? Ал үчүн өзүбүз биринчи изденишибиз керек. Биз мисалы мектептерге барып атабыз, энелер мектеби деп чогулуштарды өткөндө, анан айтып атабыз да, мына ата эненин деңгээли ушунчалык болсо, ата эне мына андан өйдө баласын тарбиялай албайт экен. Эң көп болсо өзүнүн деңгээлинчелик гана тарбиялай алат экен, илим билим бере алат экен дейт. Же андан аз болушу мүмкүн, бирок өзүнөн өйдө болбойт экен дейт. Ошондо балдарды биз мектепке барып минутага окутсак, балдар ошол биринчи төртүнчү класстын деңгээлинде эле окуп атышат да. Бул 150 сөзгө чейин. Анан энелер мектеби деп ата энелерди да чакырып сабак өткөндө биз аларды да минутага окутуп атабыз да. Ошондо менде суроо болуп атат да мындай. Биринчи төртүнчү класс 80 сөздөн 150 сөзгө чейин окуш керек экен. Ылдамдык китепти үн чыгарып. Бешинчи, 8-ci класстар 171, 204 сөз окуш керек. Ал эми 9-11 класстар 245, 250 сөз окуш керек. Окумуштуулардын сунушун айтып туруп, анан ата энелерге суроо берип атам да. Эгерде 9-11 класстар 245, 250 сөз минутасына окуй турган болсо, ата энелер канча сөз окуш керек? Кана сиз өзүңүздөр деле жазгылачы. Ата энелер канча сөз окуш керек? 400 дейт, Көбүнчө мага ошо 500, 400, 300 деген сөздөрдү айтып атат да, анан мен мындай сунуштап атам да. Ошо семинарда айтып атам да, ушул 500 сомдук китепти силерге белек берейин. Силер 400, 500, 300 окубай эле койгула. 9-11 класстын деңгээлинде эле окуп бергилечи деп. Инстаграмга да чыгарып койгом ата энелер окуп аткан. Ошондо ата энелер ошол 9-11 класстын деңгээлинде дагы биз окуй албайбыз. Сиздер окуй албайсыздар. Ишенбесеңер, азыр сабак бүткөндөн кийин эч кимге көрсөтпөй, китепти ачып минутага окуп көргүлөчү. 80 сөз, 120 сөз эле окуйсуздар. Бул биринчи төртүнчү класстын деңгээли болуп атат. Ошондо мына бул майда нерсе дебеңиздер, көрдүңүздөрбү? Ата эне өзү ушунча окуп аткандан кийин анан баласы андан көп окумак беле? Биз балдарды кызыктырып, китеп дүйнөсүнө киргизишибиз керек. Балам оку дейбиз, бирок сөз чакырат, үлгү ээрчитет дейт. Жакшы оку деп, бирок өзүбүз китеп бетин ачпасак, балабыз эмне үчүн китепке кызыгыш керек? Кызыкпайт. Ошондо көрдүңөрбү? Мына 120 сөз окудум деп атат. Өзүңүз үйдөн китеп окубасаңыз, балаңыз эмнеге окуш керек? Окубайт балаңыз. Анан мектепке жөнөтүп коюп, мугалимдерге биз мойнуна илип коюп атабыз. Бала кимге? Мугалимге керекпи? Бала бизге керек да, ата энелерге. Ошондуктан өзүңүздөр кызыгыңыздар. Эне бул мектеп, эне бул университет, эне бул медресе деп Абдышүкүр устазыбыз айтып жүргөнүн эсинде, бул ислам дининде айтылат. Окушубуз керек, урматтуу ата энелер. Анан 22-ci темасы бул балдар менен дүйнөгө белгилүү улуу асыл инсандардын мисалы менен өзүн өзүн тарбиялоо, өстүрүү, өзүн өзүн сындоо, сыйлоо жөнүндө аңгемелешүү, анан өтүү дейт ошону.